Кумтор ген жерінде Кыргыз Республикасының Жогорку кеңешинин отун энергетика комплекси жана жер казынасын пайдалануу боюнча комитетинин мүчөлөрүнүн көчмө жыйыны болуп өттү. Бул жыйынга Центары компаниясынын топ менеджерлери, геология агенттигинин атка минерлери, мамлекеттик техника көзөмөлү жана айлана чөйрөнү коргоо агенттиги менен Кыргыз алтындын өкүлдөрү катышты. Көчмө жыйында эл өкүлдөрү ири өндүрүштөгү иштин жүрүшүн өз көздөрү менен көрүшүп, кызматкерлер менен баарлашып, кээ бир кесиптештери айтып жаткан маселелердин бар жогун аныктап чыгышты. 7 депутаттын деңиз деңгээлинен 4000 метр бийиктиктеги ген жериндеги иш сапары бир канча саатка созулду. Эл өкүлдөрү көргөндөрүнө таасирленишип, көптөгөн суроолорду беришип, өндүрүштү майда чүйдөөсүнө чейин кызыгышты. Иш сапарында депутаттардын берген суроолорунун көпчүлүгү негизинен ген жериндеги объектилер боюнча жүрдү. Алар колдонулган топурактар, ген жеринин призмасы жана техникалык маселелер болду. Комторго келген меймандар коопсуздук техника нормаларын жана эрежелерин бат эле өздөштүрүп алышты. Андан кийин өздөрү да саякатчылардын ролунда кыдырып көрүштү. Ген жерин кыдырып чыккандан кийин басма сөз жыйын өткөрүлдү. Ал эми залдагы Кумтордун кызматкерлерине, эл өкүлдөрүнүн кызыккан суроолоруна жооп алууга мүмкүнчүлүк түзүлдү. Эң биринчи аларды ген жеринин келечектеги тагдыры, өлкөбүздө ийгиликтүү иштеп жаткан ири ишкананын эртеңи кызыктырды. Азыр көп нерсе бизде производить этилбейт. Көп нерсе биздин Кыргызстанда только перепродать жылдырыштан турат. Но мүмкүн тоодон бирдемени таап чыгып, мени кылып ушунан элге бизден деле көп конкретный эме болот да доход. Ошону эле просто бизди поддержать этип, жумуш ордулар сактап берсеңер ошону суранабыз. Кумтор ген жериндеги көмөкчү чарбаларды эсептебегенде 2,5 миң кыргызстандыктар эмгектенишүүдө. Алардын үй бүлөлөрүнүн келечеги дагы бүгүнкү күнгө чейин чыңалуу абалында болгону ири компаниянын иштешине жараша болот. Ген жердин айланасындагы түшүнүксүз абалдан өндүрүштүн кызматкерлери гана эмес, депутаттар деле өздөрү чарчагандай. Честно говоря, надоело все это. Чындыгын айтсам, ушунча убакыт күтүү тажатты. Биз муну эч ага эле чечишибиз керек болчу. Күзүндө жаңы парламенттик шайлоо башталат. Анан ушул парламенттагы иш жүзүнө ашырбай кийинки шайланган парламентте аягына чыга албай жүрсүн. Ошондуктан ушул кадамга барышыбыз керек. Центрга бул келишимге макул болбосо, анда ийри отуруп түз кеңешип, эки тарап тең макул болгудай сүйлөшүүлөрдү жасашыбыз керек. Ошондо улутташтыруу маселеси да чыкпайт. Депутаттар ген жерине тиешелүү көз карашы боюнча башка маселелерди да козгошту. Алардын эң башкысы дагы экология темасы болду. Бирок бул тууралуу экологиялык тобокелчиликти алдын алуу боюнча фонд түзүлүп, ага $52 миллион которуу келишимине келишкен. Сказать совсем, что нет. Эч кандай маселе жок деп айта албайм. Бул мен тарабынан туура эмес болуп калмак. Мен жеке өзүмө жооп берип жатам. Маселелер бар, бирок алтынды казып алууда бир аз жоготуулар болот да. Ошондуктан түзүлгөн маселелер экология боюнча, алар тейлөөлөр жана башкалар. Алардын баары чечиле турган маселелер. Көптөгөн депутаттар үчүн Кумторго иш сапары алгачкы ирет жасалды. Ошондуктан алар көргөндөрүн жана ген жериндеги таасирлерин кубануу менен бөлүштү. Өндүрүштүн масштабы, эл өкүлдөрүнүн бир топ маселелер боюнча көз караштарын өзгөрттү. Чтобы убедиться, мы своим глазом. Бардыгын өз көзүбүз менен көрүп, эл тарабынан жана депутаттар айткан маселелерди жакындан таанышып көрдүк. Сөзсүз түрдө бардыгы жакшы деп айта албайм. Анткени өндүрүш болгон жерде маселе болот. Ал эми мындай масштабтуу Кумтор сыяктуу өндүрүштө маселелер сөзсүз жаралат. Эл өкүлдөрү көргөндөрүнүн бардыгын кесиптештери менен талкуулашат. Кумторго иш сапарында алар алтын кен өндүрүшүнүн көптөгөн процесстерин көрүүгө жетишти. Алардын айтымында бул Кумтор маселесиндеги менчикти башкаруу формасын ыкчам, тез салмактап жана натыйжалуу чечүүгө өбөлгө болмокчу. Мен бул өтө жемиштүү иш сапары болду эсептейм. Биз түшүнөбүз, депутаттар элдин өкүлү болгондон кийин өзүнүн өлкөсүнө камтама болушууда. Эмки биз көңүл бура турган кадам сүйлөшүүлөрдү натыйжалуу жыйынтыктоо болуп саналат. Эсиңиздерге сала кетсек, Жогорку кеңеш өкмөткө Центра Голд менен Кыргыз-Канадалык биргелешкен ишкана түзүү сүйлөшүүлөрүнүн март айынын аягына чейин бүткөрүүгө мөөнөт берген. Мындан тышкары эл өкүлдөрү өкмөттөн, кээ бир депутаттар байма-бай көтөрүп жаткан Кумторду улутташтыруу боюнча дагы маселеге бир бүтүм чыгаруусун күтүп жатышат.